Мектепте жалаң 5 деген балаларга окугам. Республикалык олимпиададан кыргыз тил жана адабият сабагынан 2 орун алгам. Демек бул жерде 3 деген балалар эч жарабайт. Башында менин 3-үмдөн 3 бар болчу. Ушул жалпы сумма канча сумманы түздү? Максималдуу түрдө кредитлерди алып, быйыл университетке 3 эле күн келем окууга. ТВ же болбосо радио, журналистика катары өзүмдү көрө алган жокмун. Өзүңүздү таптым деп ойлойсузбу? Адам баласы дайыма өзүн издейт. Бир жыл жөн гана өзүңдү издеп, КПР деп коет го. Мен эмнени каалайм, кайсы университет жакшы деп мындай изилдегенге жакшыраак убакыт болобу дейм да. Журналистиканын толук этикасын, толук билимин албаган адам деле кооз сүйлөй алса, жакшынакай бир келбети болсо алып барчу боло берет. Мисалы мен 3-курсумда эле, 4-курсумда ойлонуп койгон экенмин да. Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, назарыңыздарда Жалын подкасты, ал эми сиздердин кызматыңыздарда мен Индира Жээнбекова болмокчумун. Алгач подкастыбыз боюнча кыскача маалымат берип өтсөк, бул подкаст өлкөбүздөгү жигердүү, таланттуу жана ошондой эле эң башкысы жалындуу жаштар үчүн атайын түзүлгөн долбоор болуп эсептелинет. Алдыда бул долбоордун алкагында сиздер үчүн дагы да мыкты, пайдалуу маектешүүлөрдү чыгарып, ишеничиңиздерди актайбыз деген үмүттөбүз. Ал эми бүгүнкү биздин подкастыбыздын биринчи коногу Кыргыз-Түрк Манас университетинин мыкты студенти, жаш активист, 2025 окуу жылынын президенттик стипендиясынын ээси Сезим Муканбет кызы болмокчу. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Сизди куттуу торубуздон көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз жана алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип берип олтурганыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы, чоң рахмат. Анда сөз башынан болсун, Сезим. Алгач эле жалпы көрөрмандарыбызга өзүңүз жөнүндө маалымат берип өтсөңүз, кайда төрөлүп өстүңүз, балалык чагыңыз? Рахмат. Менин атым Сезим Муканбет кызы. Нарын облусуна караштуу Ат Баш районунун эң алыскы Казыбек деген айылында төрөлүп өскөм. Мектепте жалаң 5 деген балаларга окугам. Республикалык олимпиададан кыргыз тил жана адабият сабагынан 2 орун алгам. Андан кийин өзүмдүн изилдөө менен карап, издеп, коммуникация, журналистика бөлүмү кайсы университетте жакшы деп Манаска токтолгом. Ошентип Манаска тапшырдым. Азыркы учурда 4-курста окуйм журналистика бөлүмүндө. Буюрса ошол жылы университетти бүтүрөм. Сонун. Сизди таанып биле олтура учуубуздун кура эмес экенине бүгүн дагы бир жолу ынана алдым десем жаңылышпайм. Андыктан сизге мындан аркы да ийгиликтерди каалайбыз. Эң башкысы Кыргызстан, кыргыз эли сизден көптү үмүт кылат демекчибиз. Андан кийинки суроомду узатсам, ушул кандай ойлойсуз? Кайсы жетишкендиктериңиздин, кайсы сапаттарыңыздын балким натыйжасында сиз бүгүнкү күндө ушундай жетишкендиктерге жете алдыңыз? Деги эле эмне себепчи болду? Балким ата энеңиз, балким кулк мүнөзүңүз, кандайдыр бир сапаттарыңыз. Жалпы жонунан адам баласы ийгиликке жетиш үчүн эң негизги маанилүү нерселер эмне? Буга чейинки алган сыйлыктардын баардык негизинде Ооба. менимче эң биринчи адам өзүнө ишениш керек. Андан кийин аракет кылыш керек жана ар бир күнүн, планын, максатын так билиш керек. Ошол. Бул эң маанилүү нерселер, Ооба. Анда көпчүлүк күткөн, көрөрман, угарман күткөн, мен күткөн суроо десем жаңылышпайм. Ошол жалпы эле президенттик стипендия боюнча сөз кылсак, балким көрөрмандарыбыздын арасында бул стипендия боюнча маалыматы жоктор да бардыр. Жалпы эле бул эмне болгон стипендия, кандай стипендия, жалпы кандай процесстер болот, кандай даярдык көрдүңүз, кандай этаптар бар, ушунун негизинде сүйлөп берсеңиз. Президенттик стипендия жыл сайын Кыргызстан боюнча баардык университеттер аралык болот. Ага 4-курстун студенттери катыша алат. Бул тандоо этабы 3 турдан болот. Биринчиси ошол университеттер аралык. Эң алгач университетте өзүнүн бөлүмүнө каалаган студенттер катыша алат. Эгерде критерийлерге туура келсе, ал билим берүү министрлигине кетирилет. Ал жерден да тандалып, анан администрацияга ошол толук акыркы жыйынтык ошол жерден чыгат. Бул жерде студент ар тараптуу болуш керек. Эң алгач эң негизги критерий бул GPA ортоламасы, алган сабактары 90%дан ашыгы эң жакшы деген баа болуш керек. Демек бул жерде 3 деген баалар эч жарабайт. 4төн бир 3-4 жолу алууга мүмкүнчүлүгү болот. Андан кийин
коомдук социалдык иштерде активдүү катышуусу. Кээ бир студенттер болот, окуусун жалаң 5 деген баага окуйт, бирок коомдук иштерде такыр катышпайт. Же тескеринче ар түрдүү иш чарада жүрөт, бирок окуусу анча жакшы эмес. Демек бул жерде балансты кармап, эки жакты тең бирдей алып кетиш керек. Ошондой эле 3-4 курста ар бир студент өзүнүн кесиби боюнча ар түрдүү иш аракеттерди кылып баштайт. Долбоорлор, олимпиадалар, илимий иштер, илимий докладдар, конференциялар жана ар түрдүү илимий макалаларды жазып, аны дагы ар түрдүү сайттарга, басылмаларга жарыялаш керек. Бул жерде демек окуудагы жетишкендиги, академиялык баалары, экинчи социалдык коомдук активдүүлүгү, үчүнчүсү болсо өзүнүн кесибине кошкон салымы. Студент кезде эле эмнелерди кылган, балким проект жасаган, балким аябай чоң деңгээлдеги илимий изилдөө жасаган, ошонун баардыгы эске алынат. Ал эми булардын арасынан сиз кандай даярдык көрдүңүз? Кайсынысына басым көбүрөөк жасадыңыз тагыраагы? Мен башында студенттерге айткым келет, эгерде силер үчүңөр болсо, кабатыр болбой, өзүңөргө ишенип, убактыңарды туура бөлүштүрүп жаза бергиле. Себеп дегенде мен 1-курста мындай адаптация болуп, толук мүмкүнчүлүгүмдү, потенциалымды колдоно алган эмесмин. Мындай экзаменге кирем, болушунча баа алып чыгам, анан 1-курстун аягынан кийин, ошол 1 семестрден кийин бааларымды көрүп, деп түшүнгөм да. Себеп дегенде ар бир баа, ар бир кредит маанилүү экенин. Башында менин 3-дөн 3 бар болчу. Анан ойлогом, мен муну алып алсам, кайра баардыгын юкселтмей, же болбосо баамды жогорулата аламбы, же бир аз эле айырма болуп, убактымды текке кетирип, выгорание боломбу деп ойлогом да. Бирок ошол өчтөрүмдү оңдодум. Башында ошол президенттик стипендиянын критерийлерин карадым. Ал жерде 3 деген баа болбош керек экенин көрдүм, жана өчтөрүмдү оңдодум. Андан кийин мен социалдык коомдук иштерге көп эле катышчумун. Анан мен көбүнчө илимий доклад, изилдөө жасаганга аракет кылдым. Айрыкча 3-курста өзүм журналистикада окугандыгым үчүн жөнөкөй макалаларды да жарыяладым, көркөм, публистикалык стилдеги. Анан ошондой эле көптөгөн конференцияларга катыштым. Ошол. Демек, ушул ийгиликтериңиз сизге көбүрөөк жардам берди деп айта аласыз, э? Ооба. Жакшы, ал эми ушул сиз үчүн стипендиянын маанилүүлүгүн сурасам, канчалык деңгээлде сизге маанилүү эле жана ушул алып жаткандагы сезимдер менен бөлүшсөңүз? Рахмат. Маанилүүлүгү жеке эле президенттик стипендия менен чектелип, ошол менен байланбайт. Себеп дегенде мен өзүмдү анализдеп, эмне каалайм деген суроо бергенде, мен мындай жакшы окуп, окуумду андан ары улантып, магистратурага тапшырып, мындай билимимди жогорулаткым келет. Ал үчүн бир нече тепкичтер бар. GPA жакшы болуш керек, коомдук иштерге активдүү катышышың керек, бэкграунд резюмең жакшы болуш керек. Анын баардыгы байланып келип, мындай биригип келип, ошолордун жыйынтыгын берет да. Мисалы, ага чейинки кылган аракеттерим биригип келип, президенттик стипендияны, кызыл дипломду, майда тепкичтер, магистратуралык жактан жогорку окуу жайларды берет да. Демек, мындай чоң кыял койсоң, ал эми ушул сыяктуу жетишкендик ийгиликтер ал мындай жолдон өзү кезигет да. Эгерде мындай мен жакшы бир кадр болуп чыгам, академиялык жактан дагы, теориялык, практикалык жактан дагы, ошондой эле мындай жакшы бир окуу жайда дагы окуумду улантам деген максат болсо, ал эми жана президенттик стипендия же болбосо кызыл диплом, ушулар өзү мындай келет. Ушул жалпы сумма канча сумманы түздү жана кайда короттуңуз деген суроо баардык эле көрөрмандарды ойлондурса керек, э? Жалпы сумма 60 000. Бул менимче жыл сайын өзгөрүп турат. Былтыр 60 000 болгон, мурдагы жылдарында 50 000. Бул сумманы мен дароо эле берет экен. Ошо сертификатты баракчаны алгандан кийин мен ошол 12-13% өзүмө калтырып калдым. Калганын үй бүлөмө ыраазычылык катары бердим. Бүгүнкү күндө сиз эмне менен алектенүүдөсүз жана келечекке койгон кандай план максаттарыңыз бар? Тагыраагы келечекте кайсыл тармакта иш алып барууну пландап жатасыз? Мен студенттерге айткым келет, эгерде убактыңар болсо, өзүңөрдүн экзамендерди жакшы тапшыра алам десеңер, 2-3 курстан баштап эле жогорку курстун сабактарын алып, ошо 240 кредитни жапсаңар болот. Кредит берилет, мисалы 40-42 депчи, көпчүлүгү 25 кредит менен эле отуруп бош убактын башка жака жумшайт. Бирок мен былтыр максималдуу түрдө кредитлерди алып, быйыл университетке 3 эле күн келем окууга. Анан калган убактымда мен
английскийим аябай төмөн болчу, ага барып атам. Ошондой эле ошо студенттик жылдарымда авто мектепте айдоочулук күбөлүк алып калайын деп ага да барып атам азыркы күндө. Анан мен 2 жылдан бери Жаратман подкаст медиасында, каналында иштейм. Бош убактымда ошол окууга барам, английский, анан авто мектепке барам, андан сырткары иштейм. Сонун. Демек ар тараптуу инсан экенсиз, э? Сонун. Анан келечекте мен ТВ же болбосо радио журналисти катары өзүмдү көрө алган жокмун. 3 курстан баштап мен ар түрдүү практикалык иштерге бардым. Иликтөөчү журналистикада барып өзүмдү сынап көрдүм. Факт чекке да барып көрдүм. Анан мен мындай жашоомдо дайыма негативдүү жаңылык, маалымат боло берсе кадимкидей мен мындай башкача болуп кетет экенмин да. Анан мен өзүмдү көбүнчө медиада иштейм буюрса, бирок продюсер же болбосо редактор сыяктуу нерсени өзүмө туурараак көрөм. Жана жеке эле жаңылык же радио менен эмес, бир эл аралык уюмда иштегим келет. Коммуникация тарабында. Анан негизи маалымат берүүнүн же көйгөй чечүүнүн ар түрдүү жолдору болушу мүмкүн. Же дайыма негативдүү нерселерди сунуштап, айтып, же болбосо ошол негатив нерселерге өзүң бир позитивдүү сунуш берипчи. Мисалы мен Жаратмандын миссиясын ушул сыяктуу көрөм. Кыргызстанды, адамдарды жакшы жакка өзгөрткүсү келет, баардыгын Жаратман коом кылгысы келет, бирок ал маалымат берүүнү, өзгөртүүнү башкача форматта көргөзөт да. Мындай негатив эмес, сунуш менен, позитив менен, жакшы мисал, эргүү, мотивация менен да. Мен дагы ошол келечекте медиа тармагында иштегим келет, бирок мындай Жаратман сыяктуу проекттер менен, эл аралык уюмдар менен иштешим келет. Сонун. Дагы бир кызыктуу суроо болуп кетти да, ушул жашка келип ушул өзүңүздү таптым деп ойлойсузбу? Менимче жок. Адам баласы дайыма өзүн издейт. Жана издеп турганы бул нормалдуу көрүнүш. Себеп дегенде жаш өзгөрүлгөн сайын адамдын кызыкчылыктары, каалоосу, жагдайы ар дайым өзгөрүп турат. Анткени адам бир орунда турбайт. Жана ар дайым өзүн издеп, жаңы нерселерди өзүнүн жашоосуна кошсо, мындай жашоосу көрктүүрөөк, анан мындай өсүш көбүрөөк болот деп ойлойм да. Ооба, дайыма адам изденип, жаңы нерселерди жашоосуна киргизип туруш керек. Сонун. Эми ушул айтсаңыз, алдыда бир чет жакка барып окуу планыңызда барбы? Балким магистратура болсун, балким. 4-курста бул аябай башың айланган, эмне кыларын билбей калган убакыт болот экен. Мындай карасаң, 4-курсту бүтүп жөн эле иштеп кеткиң келет экен. Бир карасаң, окугуң келет экен. Окусаң ойлонот экенсиң, мен кайсы жака, эмне багытта окуйм. Анткени университетте 4-5 жылыңды уже кетирип койдуң да. Мен андан ары каяка барам? Мен өзүмдү ким катары көрөм деп ойлонот экенсиң. Мен азыркы учурда бир семестр бүткөнгө калып, мен дагы деле издеп жүрөм. Эмне кылам депчи, бир чети калып Жаратманда дагы деле чоңураак проекттерди алып иштегим келет. Аякта көнүп калган үчүн. Экинчи тараптан болсо магистратура тапшыргым келет. Бирок эмне кыларымды толук чече элекмин. Менимче магистратурага тапшырам. Бирок багытымды, университетимди так аныктай элекмин. Балким окууну бүтөрүм менен дароо, бирок бир четиде ойлоп атам, балким 1 жыл тыныгуу керек депчи. Анткени 4-курс бул студенттик жылдардагы эң мындай оор, анан маанилүү жыл да. Дипломдук иш жазасың, аны жактайсың, бүтүрүү кечеси өзүнчө эле бир ызычуу, анан гос экзамен, мамлекеттик экзамен бар. Ушунун баардыгы тең 4-курска туура келет. Балким 1 жыл жөн гана өзүңдү издеп, GPR деп коет го. Мен эмнени каалап, кайсы университет жакшы деп мындай изилдегенге жакшыраак убакыт болобу дейм да. Бир жагынан турмуш куруу, үйдөгүлөр айта элекпи бул темада? Меники айта элек. Меники тескеринче, мындай такыр эметпейт. Иште, окуу, көр деп. Анан жеке мен өзүмдүн папам менен мамам тарабынан уга элекмин. Бирок бирткеден мындай башталды. Туугандар, башка туугандарыбыздан угуп баштадым. Анан бирок мен азыркы планымда эмнегедир жок. Анткени ал үчүн бир адам табыш керек да. Мен окуп жүрүп адам таба элекмин да. Сонун. Буюрса сиз дагы өзүңүздүн түгөйүңүздү жолуктурасыз деген ишеничтебиз. Ал эми урматтуу угармандар, сиздер Жалын подкастын көрүп
жатасыздар. Жана бүгүнкү биздин конокто президенттик стипендиянын ээси Сезим Мукамбет кызы жана кызматыңыздарда мен Индира Жээнбекова. Негизи эле ушул кандай ойлойсуз, бүгүнкү күндө мамлекет жаштардын өсүшү үчүн жеткиликтүү бир деңгээлде көңүл буруп жатабы, тагыраагы мүмкүнчүлүктөр түз берип жатабы, кандай ойлойсуз ушул боюнча? Жеке мамлекетке карай турган болсок, бизде долбоорлорду ишке ашыруу же болбосо ар түрдүү сынактар азыраак. Аны көбүнчө эл аралык уюмдар жасайт. Мисалы буга чейин USAID, Интерньюз же болбосо Школа данных деген сыяктуу өздөрүн өздөрү каржылаган же жарым жартылай мамлекет менен эл аралык уюмдар каржылагандар көбүрөөк уюштурат да. Мамлекетте бир жылдык отчетто ар түрдүү нерселер бар, бирок мындай жаңыланып өзгөрүлүп турбайт. Негизи мамлекет тарабынан сынак аябай аз, дээрлик жокко эсе. Андан мисалы президенттик стипендияда олимпиадага катышыш керек дейт, бирок мамлекет тарабынан деле мындай дайым өткөрүлүп турган олимпиадалар жок да. Анан менимче анын көпчүлүк жаштар үчүн ар түрдүү долбоорлорду же иш-чараларды эл аралык уюмдар аткарат. Ооба. Мамлекет уюштурган олимпиада жылына бир эле жолу болот, республикалык олимпиада, билишимче. Ооба. Ал республикалык олимпиада бул мектеп кезиндеги. Студенттик жылдарда болсо кайра өзүнчө болуш керек экен. Бул президенттик стипендиянын критерийи акыркы 2 жылдагы жетишкендик, азырлыктагы же биринчи курстагы нерселер жарабайт. Болгону 2-3 курстагы жетишкендиктерди кошуш керек. Алар хронология боюнча карайт. Мисалы мен ошол даярдоо бөлүмүндө көптөгөн иш-чараларга баргам, бирок аларды алууга туура келди. Себеп дегенде ошол эң негизги критерий жанагы жободо акыркы 2 жыл окуу жылындагы деген нерсе бар болчу жана мурдакы биринчи азырлыктагы нерселерди кошпош керек болчу. Жакшы баштап калдыңыз. Ушул стипендия боюнча, стипендиянын конкурстук процесстеги жалпы этаптарды тандоо турду өзгөртүү керек деп ойлойсузбу? Балким алар ушул өзүңүз айтып аткандай студенттин кандайдыр бир кызыгуусун, кандайдыр бир чыгармачылыгын, изденүүсүн чектеп койбойбу? Кандай ойлойсуз бул боюнча? Менимче бул президенттик стипендияда ар түрдүү багыт каралган. Ошол эле чыгармачылыкка кызыккан адамдар да катышса болот. Мисалы, ошол эле театрда окууда же көркөм өнөрдө окугандар да катыша алат. Же болбосо спорттук, аскердик жакта окугандар да катыша алат. Бул жакта ар түрдүү талапты карайт жана 100 балдык шкала менен балл топтолот да. Ошол алган билими, олимпиадага катышуусу, эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү деген сыяктуу менимче ар тараптуу эле. Анан баягы бир университеттен 10дон ашык адам катышса, бирок квота 5 эле адамга бериш керек болсо, ошол балл аркылуу баарын топтоп туруп, анан эң алдыңкы деген студенттерди ыйгарат. Демек, сизче туура эле, Ооба. Өзгөртүү кереги жок. Туура эле, балким башка нерселерди эгерде мен өзгөртүү керек десем, анда мен өзүм сунушташым керек болот да. Мисалы, могу нерсени өзгөртүш керек деп. Мен азыр оюма эч нерсе келбей эле. Менимче ошол көп багыттарды камтыйт. Спортто окугандар деле тапшыра алат. Баарына мүмкүнчүлүк берет да. Сон. Андан кийинки суроом ушул, айтып калбадыңызбы? Эл аралык уюмдар бар, жаштар үчүн, өнүгүүсү үчүн жаштардын. Анан бирок бүгүнкү күндө жаштарыбыз баары деп айтпайм, бирок дээрлик ушул айыл жергесинде балким дээрлик кээ бир жаштарыбыз ошол пассивдүүрөөк да, иш-чараларга катышпайт, тагыраак жабык. Буга эмне себепчи деп ойлойсуз? Бул жерде кандай көйгөй жатат? Мен тескеринче айтмакмын, азыркы жаштар тескеринче мындай гумандуу, толеранттуу, коомго ачык деп ойломокмун мен, жеке оюм да. Себеп дегенде, мурда кара күч менен өзүнүн жанын багып, өсүп өнүгүп кетсе, азыркы жаштар мындай эрте жашында эле түшүнөт, что билим маанилүү экенинчи. Менин көп тааныштарым бар. Мисалы, мен 3-чү курста жазган нерселеримди алар 1-чү курста эле жазып атканынча. Бардыгы үчүн жооп бере албайм, бирок тескеринче азыркы жаштар мындай өнүгүүнү, тил үйрөнүүнү, чет жакка чыгууну мындай ойлонуштуруп караштырат. Ошо кандай ойлойсуз, бүгүнкү күндө жаштардын көбүнчөсү кайсыл багытта ийгилик жаратууда? Кайсыл жакка барсак ийгилик бизди тосуп алат дейинчи? Мисалы, кайсыл бир учурда көбү IT программистке тапшырды. Бир тенденция болчу. Бир жылдар баары ошол жакка тапшырып кетишти. Менимче ар бир кесип керек.
IT программист да керек, укук коргоочу да керек, журналист да керек. Анан кээде айтат го, кайсы багытка барсам мен көп акча таап, мындай өз кесибим менен иштеп кетем депчи. Менимче бул адамга байланыштуу. Эгерде сен баягы өтүк жамаган адам болсоң дагы, өтүкчү болсоң дагы, өз кесибиңди сүйсөң, аны жакшы майын чыгара аткара алсаң, сага мындай талап көп болот. Же болбосо бир дизайнер болсоң, балким жакшы ишиңди аткарсаң, сага талап көп болот да. Демек менимче бул жерде кайсыл кесип экени маанилүү эмес, кандай кесиптин ээси болуп, мындай кандай ошол кесипти аткара тургандыгың маанилүү деп демек ойлойм өз да. кесибиңдин бир майын чыгара иштесең ошол маанилүүсү эң башкысы Биздин Манастагы эже ага айтат, адамда ар түрдүү оң артыкчылык мүнөздөр да болот, балки математиканы кыйын иштейт, тескеринче кыргыз тилин жакшы билбейт да. Анан биз көбүнчө математиканы да жакшы билишим керек, кыргыз тилин да жакшы билишим керек деп биз энергиябызды, убактыбызды ошого кетирет экенбиз. Анан кайсы бир изилдөөлөрдө адам өзүнүн күчтүү тарабын, жөндөмүн билип, ошого көбүрөөк көңүл бурса дейт, ошол кесиптин мындай адиси болот деп айтат экен да. Мисалы мен сүрөт тартканды жакшы билем, бирок математиканы жакшы иштей албайм. Мен математикамды коюп, ошол убактымды, каалоомду сүрөт тартканга берсем, балки менден бир жакшы архитектор же болбосо дизайнер чыгышы мүмкүн экен да. Мындай адам өзүнүн күчтүү тарабын аныктап, анан ошол нерсеге көп фокус коюп, ошол тараптын бир узманы, адиси, профиси болуш керек экен депчи. Балким ушундай. Кандай ойлойсуз, ушу бүгүнкү күндө ошол жаштарга эң керектүү болгон бир топ 5 skills деп коет эмеспи? Ошол боюнча бөлүшсөңүз, балким IT, балким англис тили, мындай сиз койгон бир топ лист дейинчи. Топ 5 лист. Менимче техника, технология, билбейм, балким бир компьютер менен бир презентация жасаппы же үндү жаздырыппы. Азыр анткени баардыгы технология менен байланышып атпайбы? Сөзсүз мындай ар бир адам жумушун кылаарда мындай ноутбук менен иштейт, бирок ага дагы мындай жөндөм болуш керек деп ойлойм. Экинчиси ошол англис тили. Бул дүйнөнүн тили болуп атпайбы? Мисалы, кайсы жакка барба, жада калса Кыргызстанда деле көп мүмкүнчүлүктөр. Мисалы мен ошол ар түрдүү эл аралык уюмдарга тапшыраарда GPA'им жакшы, кылган иштерим жакшы, бирок бир критерийден туура келбей калышы мүмкүн. Көп ушундай болду менде. Англис тили эркин болуш керек, же B1, B2 болуш керек деп. Тилекке каршы мен аным начар болгон үчүн ошол нерсе мени кармап турду да. Анан тил керек деп ойлойм. Негизи англис тили эле эмес, көбүрөөк тил билген ошончолук пайдалуу. Анан дагы эмне, балким социалдык тармактарды пайдалуу иштеткенди. Анткени азыр жеке бренд деген нерсе бар го. Стоматолог болсо деле же болбосо дагы бир кайсы товарды сатса деле, ошол өзүнүн жеке брендин жүзүн келиштиндай көргөзүп алып, ошол өз аркылуу мындай ишендирип башкаларга тартуулайт да. Азыр баардык адамда социалдык тармактар бар, баардыгы тең мындай кыска мини блог алып барат. Менимче ошол көбүрөөк керек деп ойлойм. Анткени биз мурда резюмени ачып окуп, бул англис тилин билет экен, мындай нерсе кылат экен дейчүбүз. Азыр көбүнчө бизге мындай резюме же болбосо биз жөнүндө толук маалымат ошол социалдык барактардан көрсө болот да, мындай топтолуп турат. Бул жака барыптыр, мындай нерсе кылыптыр деп, ошону дагы мындай жакшы жака көргөзүп ачса болот го деп ойлойм. Сон азыр бир сөзүңүздү айтып калбадыңызбы, ушул журналистика жагында иш алып баргым келбей калды деген сыяктуучу. Анан бунун баары ошо ойлонуп суроо бергим келип атат да. Сиз балким кесип тандоодон жаңылдым деп ойлойсузбу, балким? Жок. Мен өзүмдү коммуникация тармагында иштеген адам катары эсептегем. Мага жагат, окудум, бирок мен болгону мындай кечкече эле бир нерсени издеп, же болбосо мындай негатив нерселерди казган мага жакпайт экен. Мисалы, бир иликтөө кылыш үчүн аябай узак процесс. Анан мындай улам карап эмне болду деп туруш керек да. Анан жок, медиа аябай журналистика кенен да. Кааласаң продюсер болуп кетсең болот,
кааласаң редактор болуп кетсең болот, карасаң режиссер болуп кетсең болот, медиа тармагында иштесең болот. Менимче медиада иштеш үчүн, коммуникацияда иштеш үчүн эң эле мындай туура келген нерсе бул журналистика. Бирок мен мындай журналист дегенде ТВдагы же гезиттеги же радиодогу мындай журналист катары эме иш алып баргым келбейт. Түшүнүктүү. Анткени журналист башка, алып баруучу таптакыр башка да, менимче. Себеп дегенде журналистиканын толук этикасын, толук билимин албаган адам деле кооз сүйлөй алса, жакшынакай бир келбети болсо алып баруучу боло берет. 2-3 суроону сурап. Бизде көпчүлүк алып баруучулар өзүн журналист катары тааныйт да, бирок журналист андай эмес. Анткени алардын жазган макаласында, берген рекламасында, айткан ойлорунда таптакыр журналистикага дал келбеген көп нерселер бар да. Журналист таптакыр башкача касиеттерге, мүнөздөргө, принциптерге ээ болсо, алып баруучу андай эмес. Ушул сөзүңүзгө аралжуу дагы бир суроо бергим келип атат да. Ушул көпчүлүк журналисттерди карасам, журналистиканы окуп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө магистратурага психологияга бөлүмүнө тапшырат экен да. Анан психологияга тапшырып алар өздөрүн коомдо коуч, тренер катары алып жүрүшөт да. Мунун себеби эмне деп ойлойсуз? Ушул көпчүлүк журналисттер өз кесиби менен иштешпейт да, оокат кылышпайт тагыраагы. Менимче кызыгуулардын өзгөрүшү болушу мүмкүн. Анан 5 жылдык алган журналистикалык билим менимче ал жетиштүү болот. Анткени баардык нерсе эле окшош. Баягы 5 жыл бою окуйсуң, үйрөнөсүң, түшүнөсүң. Бүт мисалы 4 сабак кирсе, 4 тең журналистикага байланыштуу сабак болот да, 3-4 курста. Менимче аны кайталап окуунун деле көп кажети жок. Баардык нерсе мындай база алдың, жол көрдүң, андан аркы кадамдар, андан аркы аракеттер адамдын өзүнөн. Андан ары издеп, карап, үйрөнүп жакшы нерсе жасаш ар бир адам өзүнөн деп ойлойм. Анан балким өзүн башка багытта ачып көргүсү келет же ошол журналистикада окуп жүрүп башка кызыгуулары пайда болушу мүмкүн. Мисалы мен журналистикада окуп жүрүп социология, психология деген сабактарга да кирдим. Алар мен үчүн жаңы нерсе да. Аларды тереңден дагы да окуш мындай мен үчүн кызыктуу. Чем журналистиканы 4 жыл окуп, күн сайын 5 сабакка кирип, анан дагы 2 жыл, 3 жыл ал нерсени окугулар келиши мүмкүн да. Кандай ойлойсуз? Ушул балким психология бөлүмү менен журналистика бөлүмү кичине окшошуп кетеби? Окшошураак, ошо эл менен иштегени, ортодо коммуникация болгону, Менимче психология бул ар бир эле кесипке жакын болушу мүмкүн. Мисалы мугалимге деле жакын болушу мүмкүн, же болбосо IT программистке деле жакын болушу мүмкүн. Анткени бул психология ар бир адамга тиешелүү нерсе болуп атпайбы? Андан мисалы ал сабакка кирип түшүнүп калсаң эме болушу мүмкүн. Кичинекей кездеги травмалар, анан коомдун сага таасири, анан эмнеге адам ичинде башка нерсени ойлоп турса да сыртка башкача нерсени сүйлөйт деген сыяктуу бир жашоодогу өзүң кездешкен көп нерсени көрүп туруп анандай чындап эле адамдын ички нерсесин окуп, түшүнүп, үйрөнгүң келет да, өзүңдүн нерселериңдичи. Анан да психологияны бир окуп, сабагын кирген адамдар аны тереңдетип окуусу келет. Тарбия, анан кайсы жаштан баштап эмнеге таасир деген сыяктуу нерселердичи. Менимче ошондон го дейм мындай бир аны көрүп байкап алды, анын мындай кандай экенин көргөндөн кийин аны тереңдетип окуусу келген үчүн го. Сон. Биздин эфирибиздин бүтөөрүнө дагы соңку мүнөттөр калыптыр. Анда өз тажрыйбаңызга, өз жетишкендиктериңизге таянып, ушул биздин жалпы жаштарга, студенттерге кандай кеңештерди берет элесиз? Сизге эркин микрофон. Эң алгач өзүңөргө ишенгиле деп айтмакмын. Ошол 2001-жылы президенттик стипендия алган адамдардын ичинде Алтынай деген эже бар болчу, журналистикада окуган. Анан мен ага айтам да, Алтынай эже, менин үчтөрүм бар. Ушундай анда деген менин ортоломам группада 7-чи беле, 6-чы беле ушундай болчу. Десем айтат, эч ким ишенбей атса дагы дейт, сен өзүңө ишен дейт. Анткени ичиңдеги каалооңду, ичиңдеги потенциалыңды сенден башка эч ким билбейт дейт да. Анан мен чындап өзүмө ишенип, мен кыла алам, мен жасай алам деп атып, азыркы учурда группадагы топ 3 студенттин биримин, экинчисимин. Биринчи менен айырмасы бир аз эле. Анткени мен биринчи курста бир аз эки жакты карап жүргөн кезде мындай көп нерсени алдырып ийгем да. Анан ишенгиле, андан кийин мындай
максат койгула, кыялдангыла, ниетиңер түз болсо баары болот. Максатыңар чоң болсун. Мага эптеп эле болот, эптеп эле бүтсөм, эптеп эле окусам, эптеп эле иштесем десек, ошол нерсе келет. Бизде мындай талабыбыз чоң болуш керек, өзүбүзгө карата. Арканды алыс ташташ керек, Андан кийин баягы мен кыйын болом, мен президенттик стипендиянын ээси болом деп эле жүрө бербестен план коюш керек да. Мен мисалы 3 сабакты 5 менен жапсам, кредитим мынча болот. Мен март айында могу иш-чарага катышып бирди алсам, мага өзүмө мынча очко топтой алам. Мен мындай нерсе кылышым керек деп план коюш керек. Анан дедлайндар менен иштеш керек. План коюп эле жүрө бербей, убакыт менен туура башкарыш керек да. Мисалы мен 3-чү курсумда эле 4-чү курсумда ойлонуп койгон экенмин да. Мен азыр сабактарды алсам, кийинки мындай учурларым болот, ал кезде мындай нерсе кылсам болот, 4-чү курска бул нерсем даяр болуп калат деп. Андан кийин мындай башка адамдарга дагы ойлоруңар түз болуш керек деп ойлойм. Мисалы, менден бир нерсе сураса адамдар, мен эч качан мындай жаап жашырып, айткым келбейт. Айткым келбей койбойт да. Мисалы, видеодагы папам менен мамам дайыма ушундай чоң айткан, ар бир адамдын турмушу, рызкысы өзүндө да, жолу өзүндө. Ар бир адамдыкы башкача. Мисалы, сага буйруган нерсени мен аракет кылып тоскум келсе дагы, баары бир ал нерсе болбойт. Мындай эгерде ниетиң түз болуп, мейли ал деле алсын, мен деле алсын, ким татыктоосо ошол алсын деп мындай көрө албастык, ич тардык болбосо, мындай Кудай дагы ошол нерсени жакшы көрөт деп ойлойм да. Мисалы, мен бүт конспектимди жазам, анан сураган адам болсо бере берем. Мындай мен стипендия албай калсамчы, анан бул деген менден көп балл алып кетсечи деген нерсе жок. Ал эч кандай таасир бербейт. Ар бир адамдын мындай, ооба, сеники нерсе, сенин нерсе сөзсүз таап келет деп ойлойм. Ошол, анан аракет кылыш керек. Жөн гана аракет. Анан мен дайыма бир нерсеге жеткенде Кудайга шүгүр деп айтам да. Бир убакта бир аз уктап же болбосо чуркап жүргөн нерсе сөзсүз кайтып келет. Балким бир сынактан болбосо кийин ашыгы менен келет да. Эч бир эмгек, аракет мындай жерде калбайт. Сөзсүз мындай аракет кылсаң, башкалардан көп нерсе кылсаң, сөзсүз ал нерсе ишке ашат. Сон. Ардактуу көрөрмандар, ушуну менен бүгүн бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Бүгүн сиздер менен мен Индира Жээнбекова жана менин коногум Сезим Муканбет кызы болду. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.